Чын сандарды көрсөтүп алдаса болобу? Болот. Ага Кыргызстандын бийлигинин аракеттери далил. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Болот Темиров. Бүгүн сиздердин назарыңыздарды кыскача факт чекке бурабыз. Жакында орточо айлык майына Кыргызстанда 35 000 сомго чейин көтөрүлдү деп бардык массалык маалымат каражаттары таратты. Жыргал турбайбы деп ойлоп калдык. Анан ким ошончо алат деген суроо туулду. Бүткүл кыргызстандыктарбы же саналуу гана адамдарбы? Бул суроого бүгүнкү изилдөөбүздө жооп берем. Биринчиден, мамлекеттик статистиканын орточо эсеп дегенин мындай түшүнсө болот. Кошуна күнүгө эт менен чучук жейт, а сен болсо доширак менен курсак тойгузасың. Ошондо мамлекеттик статистикада экөө тең күнүгө 5 бармак жейт деп чыгат. Чындыкты мамлекеттик кызматкерлер жана КТР менен ЛТР бизге айтпайт. Аны башка булактардан тапса болот. Бир топ эл аралык ишеничтүү сайттарда бар. Ал жерде медианы деген нерсе көрсөтүлөт. Кыргызстан үчүн 18 000 сомдун тегерегинде. Бул эмнени билдирет? Кыргызстанда кызматкерлердин жарымы 18 000ден аз айлык алат дегенди билдирет. Ушул эле жерде 25% кызматкерлер 12 000 сомдон аз аларын билдик. Ал эми 40 000 сомдон ашык айлык алгандардын саны 5% гана. Кызматкерлердин 10% гана ошол статистикага көрсөткөн 35 000 сомдун тегерегинде айлык алат. Экинчиси, чын эле акыркы 5 жылдын ичинде мамлекет көрсөткөн орточо айлык 54%га көтөрүлдү. Бирок ошол эле кезде жашоо дагы кымбаттады. Кактус медианын изилдөөсүнө таянсак, баалар 51%га көтөрүлдү. Койдун этинин баасы 85%га кымбаттады. Уйдун эти 68%га. Негизи күндө колдонгон азык-түлүктүн баасы 68%га кымбаттады. Ошондо орточо айлык көтөрүлгөнү менен биз кыргызстандыктар байыган деле жокпуз. Үчүнчүсү, мамлекеттик статистика чоң уюмдарда иштегендердин айлыгынын өсүшүнүн көрсөтүп жатат. Бул статистикага айылдыктар жана официалдуу айлык албагандар кирбейт. Тескеринче, Садыр Жапаров бийликке келгенден бери жакырчылык көбөйдү деп ошол эле статистика көрсөтүп жатат. Ошондуктан бийлик мактанып айткан маалыматтар өз көзү менен көрүп турган жашоого туура келбесе, өзүңө ишен. Себеби мамлекеттик телеканалдар жана мамлекеттик кызматкерлер бизге толук маалымат бербейт. Алар өзүнө ылайыктуусун гана беришет. Башкача айтканда, алдап, бурмалап жатышат. Сиздер менен Болот Темиров болду. Көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.